Мамлекеттик органдардын жетекчилери жерлерди кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугушууларын улантат. Бул туурасында президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Бул жолу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен башкы прокурор Курманкул Зулышев, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи ордун басары Адылбек Касымалиев жана ички иштер министри Улан Ниязбеков Ысык Көл облусунда болушат. 18 ноябрда саат 10:00 Ысык Көл районунда, ушул эле күнү 15:00 Түп районунда, 19 ноябрда саат 10:00 Каракол шаарынын жана Ак Суу районундагы тургундары менен жолугушуу болот. Эске салсак, мындай жолугушууларда көзөмөлдөөчү органдын башчысына, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи ордун басарына жана ички иштер министрине тиешелүү суроолорду берип, жоопторду алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Кайсыл бир себептер менен дароо жооп бере албай турган маселе болсо, тийиштүү кызматкерлер аларды каттап, кийинчерээк жооптор берилет. Төмөндө жолугушуулар облустун кайсыл аймагынын тургундары менен канчасында, саат канчада өтө турганы көрсөтүлгөн. Так дареги боюнча кошумча маалымат берилет, деп жазды Эрбол Султанбаев.